Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман таңыңыздар менен. Мен бүгүн сиздерге үй шартында спа маникюрду кантип жасоо керек деген айтып көрсөтүп берем. Биринчи биз тырнакты формасына келтирип алабыз. Эфирный масаладан 4-5 капля кошуп алабыз. Себеби бул биздин колубузду эс алдырып, успокаивать этет. 10-15 мүнөт салып кармап турабыз. Колубузду ваннадан чыгарган соң биз кутикулаларды тазалап алабыз. Андан кийин биз ашка менен кутикулаларды кыркып алып коебуз. Колубузга скрабты сүртүп алабыз. Бул скрабты үй шартында эле жасап алсак болот. Анын үчүн биз 1 чоң кашык сүт, 1 чоң кашык оливковое масло жана 1 кашык сахарды аралаштырып, өзүбүз үй шартында ушундай скраб жасап алсак болот. Биз ушундай процедураларды кылып турушубуз керек. Азыр күзгө маал, биздин колдорубуз кургап баштайт. Ошол учурларда бизге аябай жакшы. Тырнактарга дагы, тырнактарды бышыктап, кожаларыбызды аябай жылмакай кылып тегиз кылып турат. Буну арчып, жуубайбыз бузуну, арчып алабыз. Оливковое маслодан коюп алабыз дагы. Муну 10-15 мүнөттага жылуу кармап турабыз. Бул процедураны 1 жумада 1 жасап турсаңыздар болот. Ошондо дагы үй шартында жасап аткан учурда өзүңүздөрдүн эмнелерге аллергияңыздар бар, ошолорго карап жасашыңыздар керек. 15 мүнөттө кармагандан кийин колубузга биз жакшылап массаж жасап алабыз. Массаж кылган учурда колдорубузга биз жасаган процедуралар сиңип, колдорубуз жакшы эс алат. Массаж жасап бүткөндөн соң биз колубузга успокаивающий крем коюп коебуз.
Урматтуу айымдар, мен сиздерге азыр үй шартында спа маникюрду кандай жасашты көрсөтүп бердим. Эгерде кааласаңыздар, үй шартында өзүңүздөр ушундай кылып эле спа маникюр жасап, колуңуздарга жакшы кам көрүп жүрсөңүздөр болот. Саламатта калыңыздар.